мен айткым келди, ушул видеого алып чыгып, TikTok ачып, Instagram ачканда мен ошол нерсени силер да кылгыла ушундай нерсени деген акыл насаат менен үлгү катарында ушул видеолорду чыгарып баштадык. Туберкулез болуп ооруду. Туберкулез болуп ооруганда баары коркуштуу. Даже больницага барып көрүшкөн жок, ачыгын айтканда. Анан мага обидно болгону өзүнүн балдары коркуп качып калат турбайбы, ушунакей мен баштап эле бирөө күн алба, өзүңө мындай тың бол дегенди үйрөтөт, акыл насааттарын айтат. Бул нерсе мен эмне кылгым келди, элдерге эмнени айткым келди. Силер дагы мага окшоп апаңарды чоң апа болобу, чоң эне болобу ошентип ухаживайсыңар болот, кийинтип, жуунтуп, бир жактарга алып чыгып, көңүлүң ачсаңар болот деген. Качан чыгып кетесиз? Эртең деп калды да. Анан мен ишенген жокмун да, кантип эле эртең бир жума мурун эрте ачыш керек эле, бир ай мурун кача эрте ачыш керек эле. Деп анан офисине барып сүйлөшүп, акчаны берип, уктабай артаңда уйкуңду жегизген, үмүтүң актар бекеммен, агарган чачыңдын арталына карызмын, апакем менин бакытым. Сонун азаматсыз. Саламатсыздарбы, урматтуу Жылдыз Тайм YouTube каналынын көрөрмандары, сиздер менен мен Диана Исманидин кызы. Бүгүн биз өзгөчө интернет колдонуучулардын көңүлүн бурган небереси 87 жаштагы чоң энесин тамагын берип, чачын өрүп, өзгөчө сүйүү менен, өзгөчө камкордук менен карап жаткан жүрөк жылытарлык видеосу көпчүлүктүн алкышына ээ болуп, социалдык тармактарга тарап белгилүү болгон. Бүгүн биз дал ушул каармандар менен маек курмакчыбыз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Кандайсыздар, кандай келип алдыңыздар? Жакшы, рахмат. Апа кыйналып калбады? Жок, бар ойдогудай. Апа кандайсыз? Жакшы. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы. Келиңиздер, анда сөз башынан болсун. Кантип видео тартып калдыңыздар? Ушул боюнча өзүңүздөр жөнүндө кыскача айтып кетсеңиз, апаны кошуп. Негизинен видео тартам деп көп ойлондум. Почти 6 ай ойлондум. Чыгарсамбы, чыгарбай эле койсомбу деп, анан акырында чыгарууну туура көрдүм. Себеби деген өзүмдүн Саймадан мыкты үй интернети жана ТВ менен бирге жайды карай. Интернет секундасына 300 жана 500 мегабитке чейин. Ылдамдыгы тим эле кайф. 220дан ашык телеканал. Ар кандай табит үчүн. 5 онлайн кинотеатр. Тасмалар, сериалдар жана мультфильмдер акысыз. Кубаттуу гигабиттик Wi-Fi роутер акысыз. Баасы айына 1080 сомдон баштап. Тез арада билдирмеңизди калтырыңыз. Бул нерсе мен эмне кылгым келди, элдерге эмнени айткым келди. Силер дагы мага окшоп апаңарды чоң апа болобу, чоң эне болобу ошентип ухаживайсыңар болот, кийинтип, жуунтуп, бир жактарга алып чыгып, көңүлүң ачсаңар болот деген иш аракет менен кылып баштадык. Негизинен башында баштаганда 2024 декабрдын башында баштагам. Видео тартып Instagramга киргизип өзүнчө эле анан видео киргизип жаттым. Өтпөй атты да, 1000 просмотр, 2000 просмотр. Анан уже декабрдын 30-unda өзүмө вывод кылдым, что болбойт экен, бул меники эмес экен. Мындан кийин болду, видео тартпайм, ошол менен нерсе менен бүтүрөм деп. Ошол 30 күнү бир видео тартып киргиздим. Эртеси күнү уже 1 миллион просмотр болуп кетти. Бир күндүн ичинде. Анан ошондон кийин уже болот турбайбы, акасы мындай кылса болот турбайбы деп, ошондон кийин видео тартып баштадык. Ошол видео тарап кеткенден кийин сиздерди элдер көчөдөн көрүп, сүрөткө түшүп, өздөрүнүн каалоо тилектерин айткандар болуп жатса керек. Көп эмес, асас болуп атты. Негизинен ошо декабрдын аягы болуп уже жаңы жыл болуп калган. Анан январдын 5-теринде апашка менен центральный балаттыга баралык, сүрөткө түшүп калды деп ошол жактан сүрөткө түшүп алсак, бир эже келип, аябай сүйүнүп, молодец, өмүрүң узун болсун деп ушундай бир жылуу каалоо тилектерин айтып, биз менен сүрөткө түшүп кетти. Ошол бизге мындай, ошол нерсе мага да чоң мотивация болду окшойт да. Мындан кийинкисине дагы жакшы видеолорду, үлгүлүү видеолорду
чыгарыш керек деген нерсе. Эми азыр деле укмуш деле популярныйбызды айтпайбыз. Негизи мен популярный болоюн деген деле ой менен бул нерсени кылган жокмун. Бир гана ошо бизди көрүп башка адамдар дагы үлгү катарында ушундай нерселерди кылса экен деген нерсе менен. Сиз канча жашыңыздан баштап чоң эненин колунда өстүңүз? Менин ата-энем кичинекей кезимде ажырашып кеткен. 4-5 жашымдан баштап бактык го дейм. Өзүңүздүн апаңыздай эле болуп калган турбайбы? Өзүмдүн апамдай болуп калдыбы. Мен оорусам чогоруп, мен күлсөм чогуу күлүп, ошо адам багып чоңойто өстүрдү. Социалдык тармактарда видеоңуздар тарагандан кийин сиздерге рекламага дагы сунуш түшүп атат окшойт, Баягы кийим дүкөндү реклама кылганыңыздарды көрүп калдым. Ошол боюнча айтып кетсеңиз. Негизи реклама түшөт, бирок мен азыр реклама албай элемин. Ал жана мен киргизген аккаунттар эжекемдердин аккаунттары. Ошон үчүн эле эжемдер болгон үчүн эле реклама атам, бирок реклама албай элемин. Апа негизи бул видеолорду көрүп өзү кандай кабыл алып атат? Видеолорду көрөт, прям монтип отуруп, монтип карап, аябай монтип внимательно баарын карап чыгат, көрөт. Билбейм, эми аны өзүнөн сурасак, сүйүнүп менен кабыл алат. Видео тартканда эме каршы болбойт. Наоборот, өзү видео тартпайлыкпы, кел мындай кылбайлыкпы деп. Жагат турбайбы? Өзү айтып турат да. Негизи улуу адамдардын айткан сөздөрүнөн биз акыл алабыз өзүбүзгө. Анан булардын ар бир сөзүнүн түпкүрүндө бир талим жатат эмеспи? Сизге дагы бир акыл кеңештерин айтып турса керек. Кандай акыл кеңештерди айтат? Башынан эле ушу кичинекей мен баштап эле бирөөңкүн алба, өзүңө мындай тың бол дегенди үйрөтөт. Акыл насыттарын айтат. Колуңан келсе бирөөдөн албай, наоборот бирөөгө беришен бол деген нерсе мененчи. Ошо бирөөңкүн урдаба, эч кимге тийишпе, сага тийишпейби, сен эч кимге тийишпе деген нерселер менен көп эле акыл насыттарын айтат. Азыр уже акыл насыт эле айтпай калды. Көчөгө чыкканда көбүнчө апанын батасын алмайча чыкпайт болушуңар керек. Албетте, бир чоң иш кылаардын алдында же башка бир узак сапарга чыгаарында албетте апанын батасын алып, бир иш баштаардын алдында дале обязательно батасын алып анан чыгабыз. Небереңиз кичинекейинде сизди көп кыйнаган жокпу? Жок. Кыйнаган жок балам, такыр кыйнаган жок, ыйлаган жок. Ыйлаган үчүн жош үчүн жанан деп окат кылып жүрөм да, апийым кырдым. Уй багып атам, саан саап атам, сакмал багып атам. Ошондо бир ыйлаган жок. Оңго чыкканда эле ушу мен аракет кылып калды ушу бийдекке таттырайын апам деп. Кой десем болбойт. О башымда 7 жарака бар. Чоң насос менен. Анан кулагым окпайтанын көз мындай босоруп көрбөйгө баратат. Жоса бала тыч мындай эми баш кылган жок. Бирөө менен урушкан жок. Эми баш кылган жок. Балаңызга кантип тарбия бердиңиз? Балам ошо эшип жүрүп эле тарбия бердим. Жакшы бала бол. Ууру кылба, ушак сүйлөбө, бирөө менен урушпа. Бирөөдөн карска акча алсаң кайра бере кой деп ушундай айтып жүрдүм. Бүгүн алсаң акча болуп калса пенсия тийсене кайра бере кой. Анан кечиктирсең бербей коет деп. Апа, канча балаңыз бар? 3 эле го. Гүлмира. Сен, анан дагы бир кыз бар 3 эле. Гүлмира деген кызым Россияда. Буякта келин уулу бар, кызы бар, бир кызы бар. Аман деген баласын кыз экөөнү мен багып чоңойтком. Койго айтып жүрүп, коюмду урдат дейип кошунама. Уюмду урдат дейип кошунама. Ошондой болгон балам. Кудай жеткирсин деп коем, эмне кылам, алым келбесе кандай кылам. Алдыга койгон максатым ушу балам жакшынакай келинчек алса. Анан жакшынакай келинчек, жакшынакай кылып 7 бала төрөп берсе деп максатым бар. Бала кеттиң алайындар. Максатым ошол. Балам жакшы болуп атасындай балдар болсо, бир 7 бала болсо, кыз болсо. Акылым, оюм ушул айланайын. Мен ойлогон оюм ушул.
Балдарым бактылуу болуп кетсин, кыздарым бактылуу болуп кетсин, балдарым бактылуу болуп калсын деп ойлойм, тилейм, ушуну тилейм. Апаны караган сага оор эмеспи? Кыйналбай элесиңби? Негизинен ачык айтканда негизи кыйын эле. Эркек киши аял кишини багыш, караш бул кыйын экен. Негизи эмнеден улам билем, бир жака чыгып калабыз да. Бир жака чыгып калып анан уборныйга барам деп калат, ошол жактан кыйналабыз. Анан мужской уборныйга алып келе албайм. Аялдардын уборныйга алып келейин десең, элдин баары эле монтип взглядтармен карап, что такое дегендей нерсе болот да. Негизи кыйын эле. Көчөдө жүргөндө. Ооба, көчөдө жүргөндө, бирок үйдөн деле негизи прям аябай кыйын демейм, бирок кары кишини багыш аябай эле кыйын экен негизинен. Бирок ошо колдон келген аракетибизди кылып, ошо апам бизди бакты эле, багып чоңойтtu эле, биз дагы ак сүтүн тактап, акыбетин кайтаралы деп багып атабыз. Акыркы убактарда ошол тамак жасаган видеолорду көп киргизип калдың да, анан тамак жасаган өзүңө жагабы, кызыгасыңбы? Негизинен көп деле билчү эмесмин. Апам ооруп калып, анан экөөбүз элебиз үйдөчү, анан мен бышырбасам апам бышыра албайт. Анан айла жок, TikToктон көрөт, Instagramдан көрөтүп, YouTube'дан көрөтүп эле үйрөндүм. Аракет кылып азыр ошо фуд блогер болуп кетейин деп ойлоп атам. Акырын колдон келишинче аракет кылып баштадым буюрса. Бирок буга чейин аябай деле билчү эмесмин. Ошо апашка ооруп калып, ачка калбайлык кой, бирдемке бышыганды үйрөнөйүн деп анан үйрөнүп баштадым уже. Сенин киного тартылганыңды да байкап калдым. Ошол боюнча айта кетсең. Буга чейин башынан негизинен эле мектепти бүткөндө мен ырчы болом деген кыялым бар болчу, бирок атам каршы болгондуктан байланыштуу ырчылык эмес, Кыргыз улуттук университетинде информационный технология бөлүмүнө тапшыргам. Ал жакта окуп бүтүп, бирок баары бир жүрөң эмнени кааласа ошону кыласың деген чынкен. Анан 2019-жылдын аягында модельный агентствого барып калып, ал жактан өтүп кетип, иштешип калып, анан клиптерге, кинолорго түшүп калдым да, кыска эпизоддорунда. Ошо азыр ошо апашка ооруп калып, баардык жумуштарымды, съемкамды баарын токтотуп, үйдө больницада отуруп калдык, больницада болуп калдык, андан чыгып үйдө отуруп калдым, уже 2 жыл болуп калды, апашканы карап үйдө отурам. Ырчы болгон кыялым болчу деп айтып калдың да, анан кийин жакшы ырды айта окшойсуң, балким 2 куплет ыр сурансак. Жок, жакшы деле ырдайм деп айтпайм, бирок кичинекейимден баштап эле ошо ырчы болом деген максатым бар болчу, бирок ошо атам ошол нерсеге каршы болгондуктан ал нерсе уже өчүп калды да. Все уже болбойт экенмин деп анан азыр аябай деле ырдабайм. 2022го дейм, 2021би, точно не помню. Апам ушул мени багып чоңойтtu эле, ушул адамдын ыраазычылыгын алайын жана эстелик катары болсун деп апама авторлук ыр жаздырып, апа деген ыр жаздырып, клип тарттырган болчумун. YouTube'да бар. Келиңиз анда ошол ырдан. Уктабай ар таңда уйкуңду жеңгизген, үмүтүң актар бекеммен, агарган чачыңдын арталына карызмын, апакем менин бакытым. Сонун азаматсыз. Келечекке койгон кандай максаттарың, кыялдарың бар? Пландар көп. Буюрса мен менен сыймыктана турган, Кыргызстанды дүйнө элине тааныткан чыгаан инсандардан болом деп аракет кылам буюрса. Азыр негизи алдыңкы планым, азыр английский окуп атам. Английский окуп будан буюрса Дубайга, авиационныйга аракет кылып атам, ошол жака азыр английскийчени окуп. Ошол азыркы планда ошол нерсе. Апа экөөңүздөр Меккеге барып келипсиздер. Ошол боюнча айтып кетсеңиз кандай болду? Апа кыйналып калган жокпу ал жака барганда? Меккеге биз спонтанно учуп кетип калдык. Бир күн калганда Instagram'дан биз блогерлерди издеп аттык элек. Бир орун бар, все оплачивается деп калды. Анан мен ишенген жокмун. Анан
ошол жактан сүйлөшүп отуруп, мен барсам апам менен эле апамды апарам, өзүм бара албайм дедим дагы. Анан биз сиздикин бесплатно берелик, апаңыздыкын алыңыз өзүңүз деп калды. Анан качан чыгып кетесиз? Эртең деп калды да. Анан мен ишенген жокмун да, кантип эле эртең бир жума мурун эрте ачыш керек эле, бир ай мурун хотя бы эрте ачыш керек эле деп анан офисине барып сүйлөшүп, акчаны берип, сертификатты алгандан кийин аны ишендим да өзүмөчү. Анан февралдын 18-inde Меккеге учуп кеттик. Апам ошол маалда кичине ооруп калган, кайра эчтеке ичпей, аппетити жок болуп, арыктап кеткен. Анан үйдөгүлөр болбой, апаң оорутса каяка барасың, кыйнайсың деп атып, анан жок, апарышым керек. Ушундай мүмкүнчүлүк болуп атканда мен апарайын деп, анан үйдөгүлөр менен бир сыйра акылдашып 18 февраль күнү учуп кеттик. Самолетко өмүрүндө учуп отуруп көргөн эмес апам, бирок ойлогом да, мындай паника болуп кыйналып болушек деп. Жок, мурункудай эле ага чейин самолетту учурган кишидей эле өзүн спокойно алып жүрүп, аман эсен учуп кеттик. Медина шаарында 3 күн жүрдүк. Анан Мекке шаарында 11 күн жүрдүк. Апам көп, кандай десем, ал жактан өзүнө келип күч алып келди да. Аллахты билбеген киши ал жака барып зикир чалып баштады, Аллахты эстеп баштады. Ошол нерсе мен үчүн чоң нерсе болду. Апа менен эсиңде калган кызыктуу күндөрдөн эстесек. Кызыктуу күндөр көп эле болот. Азыр кай бирин эстейм, чын эсимде эле жок, бирок көп эле болот. Особенно үйдө экөөбүз элебиз да. Анан эртерээк мени үйлөнсүн деген нерсе менен ар кайсы нерсени айтып берет да. Ай, келин, келбейсиңби, чай куюп бербейсиңби, курсак ачты деп айтам да. Апа, эч ким жок үйдө, экөөбүз элебиз. Эмне айтып атасың деп чана десем, ами жокпу деп калып эле. Ушундай нерселер көп болот. Тамашалашат турбайбы? Көп кызыктуу окуялар болот. Негизи чоң апанын колунда өскөн кандай экен? Кандай артыкчылыктары бар экен? Чоң апам өстүргөнүнө байланыштуу бул адам мени көп нерсе үйрөттү. Үйдүн жумушун кылганга, сырттын жумушун кылганга, өзүңө тың болгонго. Бир минусу, что өзүңдүн ата-энең эмес, бул адамга кичине, кандай десем, өзүңдүн ата-энеңе мынчалык мамиле кылбайсың, чем апама кылгандайчы. Ошо. Өзүңдүн апаң менен мамилең бар да? Жок, ата-энем ажырашып кеткенден мен атамдын колунда калгам да. Менин сестренкам бар, аны мамам алып кетиптир, мен папамдын колунда калып турмун. Бирок азыркы маалда байланышыбыз жок, катышыбыз да жок. Убакыты келсе, может быть, сүйлөшүп катышып каларбыз. Балдары, неберелери, чебересине чейин бар. Бирок ушул апам мени багып өстүргөнгө байланыштуу. Ачыгын айтканда, апамдын оорусун билгенде көп эле коркушту. Көп эле коркуп. Эмнеме оору менен ооруду эле? Туберкулез болуп калды. Туберкулез болуп ооруду. Туберкулез болуп ооруганда баары коркушту. Даже больницага барып көрүшкөн жок, ачыгын айтканда. Анан мага обидно болгону, өзүнүн балдары коркуп качып калат турбайбы, эмнеге силер ушунтесиңер деп өзүмө ызырынып эле, всё, оорусам да мен ооруйн, өлсөм да мен өлөйүнчү эле. Мен карашым керек, мен багышым керек, ушул апам мени багып чоңойтуп өстүргөн. Анан баардык жумуштун баарын токтотуп, съемкалардын баарын токтотуп, кой ушул адамдын батасын алайын деген нерсе менен багып баштадым, карап баштадым. Туберкулездун больницада 6 ай жаттык. 6 айдан кийин уже туберкулез отрицательный экен деп биз больницадан чыгарды. Үйгө чыккандан кийин апам катты ооруп калды дагы, эчтеке ичпей арыктап кетти. Күндөн күнгө мындай кыйын болуп калды да. Анан бизде уже үмүт калган жок да. Адам болуп кетет экен, айыгат экен деген үмүт калган жок. Анан намаз окуган сайын эжиркан Аллахым, ошо апам айыгып кетсе экен, эмне болсо да айыгып кетсе экен деп атып, Аллахым бир шыпасын берди окшойт да. Анан кайра көп өтпөй өзүнө келип, күч алып, аппетит ачылып, азыр биздин маңдайыбызда ошондо турат. Сон
Меккеге барганда апа зикир чалып ушинтип калды деп айтпадың беле? Анан ага чейин зикир чалып андай нерсе жок болчу, э? Жок, ага чейин Кудайга ишенич эмес. Кудай жок деп Кудайды урушуп, негизинен ишенич эмес да. Анан ошо Меккеге барып келгенден кийин Аллах деп сүйлөп, зикир чалып калганда мен шок болдум да, чын айткандачы. Аллахка чек шүгүр, апамдын жүрөгүнө иман кирип, имандуу болуп, азыр күнүгө зикир чалып турат үйдөн. Аллахты обязательно эстеп турабыз күнүгө. Ошо азыр жакшы баары. Меккенин кудурети, Кудурети чоң, күчтүү экен. Сонун. Өзүң намаз окуйт окшойсуң. Ооба, 2018ден бери 5 маал намаз окуйм. Орозо кармап, намаз окуйбуз. Кел анда кайра бала чагаңа баралы. Мындай кызыктуу күндөрдү айтып берсең. Кызыктуу күндөрдөн негизинен апам мени өз баласындай кылып багып чоңойт өстүрдү. Жуунтуп, тамак берип, кийинтип, анан экөөбүз эле болчук үйдөчү. Апам экөөбүз эле турчук, анан бизде кой, уй бар болчу да. Анан мен ошол маалда билбейм, даже мектепке деле көп барчу эмес болушум керек да. Апам уй кайтарабыз деп, жүрү уй кайтарабыз депчи. Ошо уй кайтарып эле күндөрүбүз өткөн болуш керек азыр ойлосом. Анан уй кайтарганда ачка болосуң да. Анан үйдөн эмес бир баклажкага максым коюп алат, бир кусок нан салып алат, ошо менен обед кылып, кой уй кайтарып эле жүргөн болушум керек азыр ойлосомчу. Окууга деле барып мындай аябай деле интересный күндөр болгон эмес, ошо күнүмдүк, айылдык жашоо көрө кат, уй кайтармай, кой кайтармай, ошондой нерсе болгон. Силер жакында эле айылдан көчүп келдик деп айтып атпайсыңбы? 3 жыл болду дедиңби? Негизи улгайган адамдар айылдан шаарга келгенде кыйналат эмеспи? Көнбөй, анан апа көнө эле кетти? Жок, негизинен ошо кардан кишилер айылда эле болгон туура болот экен негизинен. Эшикке чыгып, абасы башка да баары бирчи. Анан ооруганына байланыштуу Бишкектебиз 2 жыл болуп калды. Азыр кыйын эле, азыркыга чейин кыйналат. Бул жактан эшикке чыгайын десе, эшикке чыгарабыз, но эч ким жок да, кобурашайын, сүйлөшөйүн деген кишилер жок. Кыйын эле болуп атат, айтып калат, айылга баргым келип атат деп, анан анда-санда айылга барып турабыз. Бирок апарганың эмне ал 1 күндүк, 2 күндүк да, анан буйруганы азырынча ошо Бишкекте элебиз, Бишкекте болобуз буйруса. Айылды сагынат кадимкидей. Кыйын эле болот окшойт, өмүр бою айылда жүрүп, анан картайганда бир комнатага эле кирип кетет, же эчтеке ача албайт, же эч ким менен сүйлөшө албайт. Кыйын эле болот болуш керек. Сиздердин бир күндүк күнүңүздөр кандай өтөт эртең мененкиден баштап? Айтып берсеңиз, экөөңүздөр эле. Экөөбүз эле турабыз, ооба. Күнүнкү күнүбүз бири-бирине окшош. Эртең менен турабыз, машыгууларды кылабыз обязательно. Машыгуу кылгандан кийин жуунуп тазаланып, эртең мененки завтракта. Завтрак кылабыз. Завтрак кылып бүткөнгө чейин эле уже 10-11 болуп кетет, билинбей эле саат. Апашка эс алат. Обязательно мен үйдө майда-чүйдө жумуштар болот, уборка кыласың, майда-чүйдө кыласың. Иногда бывает, что бир жака чыгып кетиш керек болуп калат. Английский курска барам, агачын айткандай. Ал жака барып келе калам. Обед болуп калат, обедин бересиң. Ошентип эле күнүмдүгүнө эле окшош да, мындай айланып эле келип кайра эле окшош күндөр болот. Ошо. Жакын арада эле апанын туулган күнү болду деп калдың. Кандай өткөрдүңөр? Негизи ооба июлдун 1-inde апам 87-ге чыкты. Официально по паспорту апам 97-ге чыкты. Илгери ошондой болчу экен да, мындай. Эрте пенсияга чыгыш үчүн үстүнө коштуруп алыш экен да. Апам 10 жаш коштуруп алыптыр, эртерээк пенсияга чыгайын деген максат мененчи. Паспапасы 97-де, өзүнүн жашы 87-ге чыкты буйруса. Туулган күнүн өзүнчө бир туугандар менен, балдары менен, неберелер менен ошо жакшы өттү буйруса. Азыркы учурда ушул чоң энелери бар, адамдар бар да, ошолорго кандай кеңеш айтат элең, кантип караш керек экен негизи? Кеңеш деп кантип караш керек экен? Булар кичинекей бала болуп каткан атпаймынбы? Убагы менен тамагын бериш керексиң, убагы менен
астын булга алышат, жууп турушуң керек. Кичинекей бала кандай болсо ошондой эле внимание кыласың, ошондой эле камкордук көргөзөсүң, жуунтуп тазалантасың, курсагын тойгузасың, характерлерин көргөзөт. Баарына чыдайсың. Кичинекей баланы мынтип бир чаап туруп, "Эй" деп отуруп болсоң, бул кишилерди антиле албайсың. Баарын өзүңүн ичиңе сактайсың, анан бир күнү бух деп чыгат, что никому мало не покажется дегендейчи. Ошо негизи ошо азыркы малдарда көп эле карылар үйүнө апарып калтырып коет да. Мен айтмакчымын ушул нерсе менен эмнеге силерди багып бата берип коюн тиги балага бүтүрбөсүн. Силер багып чоңойт өстүрсө, эмнеге силер бакпайсыңар? Эмнеге силер кары үйүнө калтырып коесуңар деген нерсе менен мен айткым келди. Ушул видеого алып чыгып, TikTok ачып, Instagram ачканда мен ошол нерсени силер да кылгыла ушундай нерсени деген акыл насаат менен үлгү катарында ушул видеолорду чыгарып баштадык. Азамат, сиз чоң рахмат убактыңыздарды бөлүп, жок дебей келип бергениңиздер үчүн. Амин. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи раббил аламин рахманиррахим. Бул кыздын ата-энеси, бир туугандары, жана классташтары, жана теңдештери, жана бирге жүргөндөрү, достору, Аяш ата, Аяш апалары менен булар аптан жакшы жүрүшөт. Тамак ичсе да жакшы ичишет. Анан ушулар бала акырасы менен өмүрлүү таалайлуу болуп, ушу кыз турмушка чыгып экен, ушу кыздын бага ачылсын. 7 бала төрөсүн. Барган жеринен. Аман эсен болуп, ага туугандары менен, достору менен, классташтары менен аман эсен болуп, оорубай, сыктабай, оору кылбай, ушак сүйлөбөй, жакшынакай жүрүп 100гө чыксын, айланайын.